депутаттар, урматтуу Абдыган Эркебаев. Менимче азыр биз бири-бирибизге ушунчалык дагы бир жолу далилдеп атабыз, кыргыз тили ушунчалык коргоого муктаж экендигин. Абдан муктаж экендигин дагы бир жолу турмуш өзү көрсөтүп атат. Жанатан бери кимдер мамлекеттик тилде сүйлөдүңөр? Ким үчүн сүйлөп атат Садыр Мухидович сиздар? Ким үчүн маалымат берип атат? А сиздер урматтуу депутаттар ким үчүн суроо берип атасыздар? Мына кыргызча текстин карап көрсөңүз да, эгер түшүнсөңүз, мага жөндөп бериңиз. 10-беттин 6 абзацын мага окуп берип түшүндүрүп бериңизчи, ушу кыргызча эмне деген сөз? Бул эмне деген маскарачылык? Бул эмне деген ушунчалык кордук кылуу кыргыз тилин? Сөздөрдү эле топтоп жыйнап келип туруп, ушул жерге жазып коюп калган. Муну кандай деп түшүнсө болот? Эмне деп түшүнөбүз? Мамлекеттик менчикти натыйжалуу пайдалануунун ыкмаларынын бири ал ижарага же концессияга берүү болуп саналат. Дагы эми бай болуу үчүн туурабы? Мен түшүнбөйм мисалы, ошо кыргыз тилин билген. Не, ну, Абдыхан Кенсанбаевич, значит, у меня кыргызского варианта с собой нету. Вот можно, да. Я извиняюсь, но я сейчас возьму, прочитаю, что там. Какой вариант? Какой вы говорите пункт? Сәуірді мұқыдыңыз қырғыз тілі бойынша Абдыхан талашпайлы қойыным. Действительно, у меня есть пробел в кыргызском языке, но, Абдыхан Кенсанбаевич, мы, может быть, через год с вами еще на эту тему поговорим, когда я более, так сказать. Аман болуңар. Сәуірді 12-бетиндеги 4-абзацты карагыз. Менчиктештирүү процессинде мамлекеттик мүлктү натыйжалуу башкаруу үчүн жүргүзүлөт. Бул эмне? Бул кандай деп түшүндүрөсүз? Кайсы номер? 12-бетте 4-абзац. Нет, раздел кайсы? Разделин ушундай жакшы баскан экенсиздер, бул жерден биз өзүбүз кээ бир цифрларын таппай калабыз. 3-4 мамлекеттик менчикти башкаруу деген. Да. Ошону 12-бетиндеги 4-абзац. Кандай түшүнсөк болот? Сиз өзүңүз жеке кандай түшүнөсүз ушул процессти? 4-абзац? Ооба. 4-абзац кайсы? Бетин айтып койчу дагы жолу. Адакан кеп соргон. 12-беттин 4-абзацы. Не, менин башка этот номерлер башка бизде. Кайсы? Концепцияны жөндөбү кагаздын 12-бетинде. 4-бет. Да, нашел. Какие там? Мына багалар чыгасыңар, биз орус тилин коргон боюнча биз алга жылбай калдык, өйлүп баратабыз, туура баратабыз. Мына кыргызча түшүнбөй калдык, эки кыргыз отуруп. Да, кыргызча түшүнөбүз. Абдыхан Кенсанбаевич, не надо, ну зачем так это? Мен көрүп атам кандай вариантта жазганын. Кайсы? Сәуірден мұқыдыңыз. Не, мен таппай жатам. Анда кыргызча асмаш кылажакта. Сәуірден мұқыдыңыз. Адаган Кенсанбаевич айтканы туура. Парламент аркылуу мурда кыргызча билбеген Апаз Жумагулович, Кемел Касымович, Марат Абдазакович, Амангелди Мурсадыкович баардык кыргызча жакшы билип алды. Ошон үчүн не, может быть, по сути будем разбираться. Еще без кадров века. Адакан башка суроо жокпу? Анаттан жокмун, муну кандай деп түшүнөм мен. Мисалы түшүнбөй атам. Табылбай атат. Я табылган жокмун. Демек даяр эмес. Нет, табылган жокмун. Даяр эмес. Даярмын, почему даяр эмес? Даяр болсоң кандай айтпайсың? Кандай? Кайсы абзац? 4-абзац. Мен 3-жол бар. Мен убактымды жок кетирбей эле койгончу, бул киши алып атат мен убактымды. Кайсы абзац түшүнүп өтөйүңүз? 12-бет 4-абзац. 12-я страница 4-й абзац. Господин Жээнбеков. Эми түшүнөт. Все понятно, нашел. Вот сразу стало понятно.